Ош шаарынын Кара Суу районундагы атактуу, ары таланттуу музыканттардын үй бүлөсүнүн кожоюну Жанибек Пазылов жөн гана аспаптарда ойноп, кубулжута ырдоо менен чектелбестен бузулган ар түрдүү аспаптарды оңдоп, кыздарына аккордеондо, комузда кол ойнотуп, күү черткенди да үйрөтүүгө жетишет. Бузулуп үндү жакшы чыгара албай калган бул аккордеонду оңдоого бүгүн кезек келип жетти. Музыкалык аспаптардын кайсы жери иштебей жатканын Жанибек Пазылов бир көрүп эле билип алат. Жаштайынан аккордеон чертип, ырдап, бузулган музыкалык аспабын оңдоп жүрүп, азыр чоң уста атыккан. Ар кандай аспаптарды оңдоп, бат эле калыбына келтирип коет. Жанибек Пазыловду издеп аккордеонун оңдоткону Ош облусунун Булуң бурчунан издеп келишет. Бирин оңдоп калыбына келтирген соң, экинчиси келип, оңдотууга калтырылган аккордеондор абдан эле көп. Аккордеон кармаганыма канча жыл болсо, ошондон бери оңдоп келатам го. Бул деген 30 жыл чамалап калды окшойт. Убакыт өтө кеткен. Андан бери аккордеон түрүн көрдүм. Билбеген нерсем анан сайын үйрөндүм. Турмуш үйрөтөт экен. Кызыккан нерсең. Анан өзүм эле эмес, аны элге оңдоп берип калдым андан кийинчи. Убакыт күлүү экен. Жанибек Пазылов искусство тармагынан билим алган. Кесиби боюнча маданият тармагында иштеп, азыр айылдагы балдар бакчада музыка сабагынан сабак берип, музыкага болгон сүйүүсү аны кое бербей, канча деген жылдардан бери бул кесипти аркалап келет. Мен өзүм искусство тармагын окуганмын. Анан биринчи аккордеон кармап калышыма Раматылык обончу Бакай Ташиев себепкер болгон. Бакай Ташиев мага ушул аккордеондун мыктысы мындай болот, Валтмастер деген бар, ушуну ойногон инем. Көп эмесин берип, анда Бишкекте студент элем. Анан бошой калсам эле ошол кишиге барып, көп нерсени үйрөндүм. Ал кишилер да кетип калды. Бош убактысында аккордеонду колуна алып, созолонто ыр-ырдоодон тажабай, жана музыкасыз жашоомду элестете албайм дейт каарманыбыз. 60ка жакын обондордун ээси Жанибек Пазыловго таандык обондуу ырларды азыркы учурда аттуу баштуу ырчылар да ырдап жүргөндүгүн жашырган жок. Чачтарына гүл кабык арманы. Айылдагы тойлор, маданий иш-чаралар Жанибек агайсыз өтпөйт. Музыкалык аспаптардын курчоосунда чоңойгон кыздары да атасын тартып ыр жаатына жакын. Кыздарынын улуусу Айганыш аккордеондо кол ойнотсо, кичүүсү Акмаржан комуздун күүлөрүнүн түрлөрүн чертет. Билбейм, балалыктан бери аккордеон үнү угуп чоңойгон үчүн аккордеонго жакынмын. Өзүм спесим боюнча комуз, бирок аккордеонду кошумча үйрөнөм. Бул музыканттардын сынчысы, кеңешчиси, үй кожойкеси, тагыраагы айтканда өмүрлүк жубайы Гүлсара Нышанова, кыздарындагы таланттарын байкаган апасы кыздарын ар тараптан колдоп турарын жана музыкалык билим алуусуна шарт түзүп бергендиги, учуру келсе өзү дагы ырдап калаарын айтып өттү. Биз кечинде топтолуп калсак, кыздарым менен отуруп, жолдошум музыкант болгондуктан биз музыкага жакын үйлөбүз да. Кээде кыздарым айтып калам, Айганыш келчи, комуз бүгүн эмнени үйрөндүң, Акмаржан келчи, аккордеондон эмнени үйрөндүң деп булардан күндүк отчет алып турабыз. Анан кийин ушулардын ушундай музыкага кызыкканына кээде отуруп өзүм сүйүнөм, себеби булардын жан дүйнөсү таза, ару сезими таза болуп чоңоюп атышат. Айганыш менен Акмаржан атасынын жолун жолдоп, элге пайдасы тийген таанымал музыкант болсок деген кыялдары бар. Ал эми Жанибек Пазылов эл оозуна алынган мыкты обондорду жаратсам, тартууласам деген тилектеринин үстүндө иштеп келет. Таланттуу үй бүлөгө чыгармачылык ийгилик каалап кетмекчибиз.